Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун мусулмандар, орозону кабыл болушунун белгилери жөнүндө сиздер менен сүйлөшкүм келип атат. Албетте баарыбыз 30 күн орозо туттук. Аллахтан суранып атабыз. Эй Аллахым, биздин орозобузду кабыл кыл деп. Майда сүрөсүнүн 27-аятында Аллах Таала мындай деп атат. Аузубиллахиминешшейтониррожим. Бисмиллахиррахманиррахим. Иннама этакаббалуллаха минал муттакин. Аллах такыбалардан гана кабыл кылат деп эскерткен. Орозонун кабыл болгонунун айрым белгилери. Биринчиси, Рамазандан кийин дагы ибадат улантуусу, кылып жүргөн зикирлерин, Курандарын көп окуй бериши, күнөөлөрдөн сактануу күчөйөт. Ар бир мусулман ошол күнөө кылбайын деп этият болуусу, жакшы иштерге умтулуу көбөйөт. Эгерде сиздер көп жакшы иш кылгыңар келип калса, демек орозоңор кабыл болду. Төртүнчүсү болсо, жүрөктө Аллахка жакындык сезилет. Сиздер Аллах үчүн көп нерселерди кыла баштайсыздар. Эгер адам Рамазандан кийин жакшы жака өзгөрсө, бул кабыл болгонун белгиси болуп эсептелинет. Сиздердин кармаган орозоңуздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.